Экс-президенттин кол тийбестигин алуу маселеси акыркы 3 аптадан бери Жогорку Кеңеште каралып, узаган жуманын бейшемби күнү чекит коюлду. Ал дээрлик 8 баскычта каралды. Эң алгач демилгелүү топ тарабынан ЭКСАЖОго 9 пункттан турган айып койгон кат келип түшкөн. Анын негизинде Жогорку Кеңештин тармактык комитети убактылуу депутаттык комиссия түзгөн. Деп комиссия маселени 2 жума иликтеп, 9 күнөөнүн алтоонон шектенүүгө негиз бар деген бүтүм чыгарган. Андан соң парламенттин 2 тармактык комитети карап, жалпы жыйынга чыгарды. Деп комиссиянын чечими эл өкүлдөрүнүн колдоосуна ээ болуп, башкы прокуратурага жиберилген. Көзөмөл органы коюлган 6 айыптоонун 5-өөнү жүйөлүү деген корутунду чыгарып, кайрадан Жогорку Кеңешке келди. Агылай Атамбаевке 5 күнөө коюлууда. Мурдагы президентке карата коюлган күнөөлөрдүн башкы прокуратура тарабынан негиздүү деп табылгандары: Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция, Кримтөбөл мыйзамдагы уру Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу, Кой Таш айылындагы жерге мыйзамсыз ээлик кылуу, ал жерде азыр үй курулган. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташууда жеке компаниянын кызыкчылыгын коргоо, акча адалдаган АК Инвест компаниясына көмүскө кожоюндук кылуу. Ошентип экс-президенттин иммунитетин алуу маселеси узаган аптанын бейшемби күнү парламенттин жалпы жыйынына чыгарылды. Эң алгач башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов баяндама жасап, Атамбаевга коюлган күнөөлөрдү түшүндүрдү. Атамбаевдин тапшырмасы менен анын координациясы жана түздөн-түз көзөмөл алдында Батукаевди мыйзамсыз бошотуу уюшулган. Бул иш коррупциясыз жана мыйзамсыз ыраазычылык алуусуз болгон эмес деп ойлойбуз деген күнөө коюу боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өндүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүмүнөн катталган сотко чейинки өндүрүш иши тергелүүдө. Бардыңыздарга белгилүү болгондой, Батукаев Азиз оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн 2006 жылдын 3 августунда Чүй областынын Аламидин райондук сотунун өкүмү менен 16 жыл 8 айга эркиндигинен ажыратылган. Бирок экс-президент Атамбаев Батукаев уюшулган кылмыштуу топтун лидери, мыйзамдагы ууру кайманатына ээ экендигине, коомчулукка жана мамлекетке өзгөчө коркунуч жаратаарына карабастан, аны жаза өтөө жайынан мыйзамсыз бошотууну чечкен жана бул багыттагы иш-чараларды уюштуруу жагы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Атакановго тапшырылган. Башкы прокурордун дээрлик жарым саатка созулган баяндамасынан соң суроо берүү үчүн кезекке 47 депутат жазылды. Алгачкылардан болуп сөз алган депутат Асель Кодуранова Атамбаевге каршы берилген Атахановдун көрсөтмөсүн ачыктоону суранып, тергөөгө мурдагы президентти эмне үчүн чакырган жоксуңар деген собол салды. Анда Атахановдун көрсөтмөсүн баарыбызга таратып бериңиз, же 10 секунд. Баарыбызга таратып бериңиз, же азыр муяктан Атахановдун көрсөтмөсүн окуп бериңиз. Асель Сөзбековна, мага бул мыйзам жол бербейт. Мен сизге окуп да бербеймин, копиясын да бере албаймын. Экс-президенттин статусу алмайынча президентти чакырып, адан бир түшүндүрмө алганга мыйзам бизге жол бербейт. Эгерде сиздер экс-президенттин статусун алып берсеңиздер, официалдуу түрдө повестка менен чакырылат. Өзүнүн өкүлү менен келип көрсөтмө береби, өзү келип береби, ал мыйзам талабына ылайык болот. Мурдагы ажоонун тарапташысын алган депутат Карамат Орозова маселени эмне үчүн мындай тездик менен карап жатасыңар деп, мунун аркасында кандай сыр катылганына кызыкты. Жогорку Кеңеш кайрылгандан кийин 2 жумуш күндүн ичинде эле мындай шашылыш түрдө сиз кайра Жогорку Кеңешке 1 ай мөөнөт берип алып келгениңиздин себеби эмнеде да? Коомчулук ушуга жооп таба албай атат. Мунун эч кандай себеби жок. Мыйзам чегинде. Биринчи атайын түзүлгөн комиссия, Жогорку Кеңештин комиссиясы карап, массалык маалымат каражаттарына өзүнүн 9 пункттан турган айып коюу маселесин чыгарган күнү, ошонун бардыгын биз мыйзам чегинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, ошондон баштап териштирүү баштаганбыз. Башкы прокурор ар бир эл өкүлүнүн суроолоруна тиешелүү тартипте жооп берди. Кезекке турган ар бир депутат жоопсуз калган жок. Банктардагы Атамбаев эсептерине арест салынды деп маалымат чыкты. Ушул туурабы? Бул туура эмес. Эч кимдин эсептерине камак салынган жок. Мына прессага чыккан 2010 жылы Демир банкта Атамбаевдин шотунда $0 шот эч болгон эмес.
Бирок президент болгондон кийин 2011-жылы 3 миллион доллар пайда болгон. Кыргызстанда бир жылда 3 миллион доллар табыш жасаш өтө кыйын да. Ушул боюнча сиздерде маалымат, информация барбы? Бул да прессага чыккан маалыматтар. Бүгүнкү күндө бул мыйзамсыз байуу, коррупция козголгон кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Ошонун кылмыштын тегерегинде бардыгы чечилет, каралат. Ошо жана Субхани Пархати деп көп айтылып калды, соцсеттерден сүрөтүн көрүп атабыз. Ал Кыргыздын жараныбы, Кыргызстандабы, анан томоло жетим деп дагы жазып атышат да. Эң атасы бар немеби, же чын эле томоло жетимби? Пархати Субихи Вуфуерович 91-жылы 27 майда Кара Балта шаарында төрөлгөн. Мунун атасы апасын өлтүрдү деген шек менен убагында Казакстанга качып кеткен экен. Анан бул бала Пархати Урумчидеги өзүнүн тайыне тайтасын колуна чоңойгон. Азыр Кара Балта шаарында өзүнүн бир туугандары ошо апасы тараптан муну опекунга алып карап жүрүшкөн. Улуту боюнча казак. Кыргызстандабы? Кыргызстандын паспортун алган, Кыргызстандын жараны бүгүнкү күндө муну аныктап издөө боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Мен айтайын дегеним, нарк бузулду, шарт бузулду, калкты бузайын деди, шарт бузулду. Сөзүмдүн аягында, эгерде Куранды болсо, Куранды бузса, Кудайдын жазасын тартат. Мыйзамды бузса, соттун жазасын тартат. Антты бузса, каргыштын жазасын тартат. Сөзүм аягында, урматтуу чүйлүк туугандар, кимде ким чүйдү бөлүп кетем десе, Аламидинди бөлүп кетем десе, Арашанды бөлүп кетем десе, ал Кыргызстандын көзүн оюп алганга барабар. Ал түбөлүк каргышка алат. Биз кече эле Жусуп Абдрахманов жөнүндө фильмди көрдүк. Ошол бүт өмүрүн сайып коюшуп, ушул мамлекетти түзгөн. Элестетип көрүңүздөр, Жусуп Абдрахманов эшиктин алдына таш төктүрүп алып мамлекетти коргоп атканын, атчамбалдарды алып келип алып мамлекетти коргоп атканын. Ошон үчүн бүгүн барынан эл мамлекеттүүлүк жана мыйзам тарапта болушубуз керек. Чечимди колдоп берип коюңуздар. Дээрлик 1,5 саатка созулган суроо жооптун жыйынтыгы менен эл өкүлдөрү добуш берүүгө өттү. Жыйынга катышкан 110 депутаттын 103-ü экс-президенттин кол тийбестигин алуу тууралуу токтом долбооруна макул деген добуш беришти. Мен ойлойм, кандай кишиге, кандай Кыргызстан жаранына күнөө тагылбасын, текшерилип туруп акталса, элдин баарына тең мындайча ачык болот. Эгерде андай факттар жок болсо, жок деп жарыкка чыгат. Мунун баары тең биздин тарых, кийинки бийликке, мындан кийинки да бийликтерге мен ойлойм бул сабак болуш керек. Бул азыр бүгүнкү эле эмес, кечээинки эмес. Деги эле бул тарыхка, биздин Кыргызстан тарыхында туура нерсе. Бул бир топ мамлекеттерде болот, демократияны тамдап алган мамлекеттерде болот. Ошон үчүн баары тең ошон үчүн билип жүрүш керек. Кандай кызматта болбосун, что баягы убагы келет, жооп бериш керек да. Эгемендүүлүк алгандан бери туура айтып атсаңар, бул тарыхый чечим болду. Буга чейинки президенттер мындай жоопкерчиликке тартылган эмес. Ал революция болду, башка дейбизби, качып кетишкен, башка анан заочно соттолушкан. Ал бүгүн эми депутаттар өзүнө жоопкерчиликти алышты, мыйзам чегинде. Бул эми калганын тергөө иликтейт. Ген прокуратура кандай биздин берген доолорго кандай баа берет, муну убакыт көрсөтөт. Президенттин жана экс-президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндө мыйзамдары, регламенттин, анан ошол комиссиянын жобосу толук сакталды. Бүгүнкү күнү аталган маселе жогорку кеңеште каралып, толук кандуу 103 добуш менен депутаттар экс-президент Алмаз Атамбаевдин экс деген макамын алып салуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында, деги эле Орто Азия өлкөлөрүндө экс-президентти сот жоопкерчилигине тартуу жараяны болгон эмес. Мындай кадам өлкөдөгү демократиялык жыйыларга дагы кабар берет. Эми тергөө органдарынын мурдагы президенттин айланасында айтылып жаткан айыптоолор боюнча дыкат иликтөө жүргүзүүсүнө эч кандай тоскоолдук жок. Коюлган 5 күнөөнүн эң эле чуулгандуусу Азиз Батукаевдин абактан бошотулушу. Бул иш азыркы учурда тергөө органдарында каралууда. Ошол кылмыштын алкагында
жалпы жонунан 7 адам камакта, 4 адам үй камагында, андан сырткары дагы 2 адам ошол үй камагына чыгарылган. Алто негизинен 10дан ашык ошо фигуранттар өтүүдө. Алардын арасында ошол убакта бийликте иштеген кызматкерлер, министрлер, ошондой эле жооптуу кызматтарда иштеген кызматкерлер, алардын баарын билесиздер. Учурда мындан сырткары дагы кошумча ошол тергөө ишине тиешелүү дагы сурала турган биздин шек жаратканда адамдар бар. Алар менен бүгүнкү күнү иш жүргүзүп атабыз. Ал арада мурдагы ажоодо жөн жатпай Кой Таштагы хан сарайына адамдарды топтоп, парламенттин чечимине макул эмес экендигин көрсөтүүдө. Ал эле эмес тарапкерлеринин элдик штабында түзө салды. Короосундагы боз үйүн пресс борборго айландырып, Атамбаевчилер байма-бай маалымат жыйынын уюштурушууда. Депутат Канатбек Исаев экс-президенттин мындай аракети анын чын эле күнөөсү бар экендигинен кабар берет дейт. Анын айтымында ак иштеген киши минтип короосун айланта таш төгүп коргонбой, маселени мыйзам талаасында чечмек деген оюн айтат. Атамбаев эгерде чынында эле күнөөсүз болсо, бул жана партиянын төрагалыгынан кеткен эмес да. Мен коркпойм. Мен кол тийбестигимден ажырата бергиле. Мен актыгымды далилдеп берем демек. Ал дагы коркуп эле партиянын төрагалыгын өткөрүп берип, кол тийбестик макамга ээ болуп турайын деген аракет болду. Эми болсо өзү бир топ адамдарды мына мыйзамга баш ийбейт, мыйзамсыз куралданат, мыйзамдар сыйлабайт, бийликти сыйлабайт деп айтып келчү эле буга чейин. Баарын соттон далилдесин, сот чечсин дечи эле. Бүгүн эми мыйзамсыз адамдарга барып, элдерди топтоп, элди артына жашынып, ушундай аракет кылып атат. Бирок мен ойлойм, Кудай буйруса, ак, кара деп баары далилденет. Баса Атамбаев Батукаевдин иши боюнча Орусия президентинен ачык жардам сурабаса да, көңүл бурабы деген үмүттө Путин мырза да бул боюнча пикирин айтат чыгаар деген таризде билдирүү тараткан. Үнү Кремльге жеткен мурдагы ажоого тез эле жооп келди. Россия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул маселе өлкөнүн ички саясат экенин айтып мат кылды. РИА Новости агенттигине жарыяланган маалыматта Песков Россия өлкөнүн ички ишине аралашууга акысы да, ниети да жок экенин билдирген. Белгилей кетсек, мурдагы ажоого кылмыш жаза кодексинин 319 коррупция беренеси менен айып тагылууда. Бул берене өтө оор кылмыштар үчүн колдонулат. Амантур Шергазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.